Учурунда батыш менен чыгышты байланыштырган жибек жолундагы эң маанилүү стратегиялык аймактардын бири болгон Түркиянын Трабзон шаары. Кезинде Византия империясынын маанилүү соода жана маданий борборуна айланган. Кийин Осмон империясынын курамына кирет. Тарых беттеринен издесек, 2000 жылдан ашуун тарыхка ээ экени айтылат. Түркиянын түндүк чыгышында Кара деңиздин жээгинде жайгашкан бул шаар ошол эле аталыштагы провинциянын административдик борбору болуп эсептелет. Трабзон шаары архитектуралык жана тарыхый эстеликтерге бай. Шаардын тарыхына жана маданиятына арналган Трабзон музейи орус жана европалык искусство чыгармаларынын коллекциясы менен белгилүү болгон Атил Илхам музейи бар. Булардан тышкары Ая София мечити, Мустафа Кемаль Ататүрктүн ак сарайы, Сүмеле кыздар монастыры сыяктуу келген туристтерди өзүнө тартып турган бай тарыхтын казынасына айланган жерлери бар. Трабзон шаары Түркиянын популярдуу туристтик багыттагы шаарларынын бири болуп саналат. Шаар адамдын көкүрөгүн козгогон артыкчылыгы кооз пейзаждары деп айтууга болот. Дүйнө жүзү боюнча бай флора жана фаунасы менен башка шаарлардан кыйла айырмаланып турат. Ал эми шаардын кечки кооздугун көрүү үчүн Боз тепе деп аталган шаар четиндеги панорамага чыктык. Узундугу болжол менен 1100 метрди түзөт. Келген туристтер кечки Трабзонду көрүү үчүн бул жака тынбай агылып келишет. Мына ушул табигый кооздукту, анын ичинде укмуштуудай токойлуу тоолорду, шаркыратмаларды жана көз тойбогон сулуулукту сүрөткө сактап калуу үчүн эмгектенип келе жаткан фотограф Атила Алп бөлүк башы мырзага жолуктук. 47 yılındayım. Ушул жолго түшкөнүмө 47 жыл болду. Көбүнчө жаратылышты сүрөткө тартам. Ушул убакытка чейин 47 китеп чыгардым. Түркиядан сырткарыда, Парижде, Германияда тарткан эмгектерим бар. Баары биригип 47 сүрөт топтомдорун чогулткан китеп болуптур. Түркиянын бардык жагындагы жаратылыш кооздуктарын, тарыхый жерлерин, маданий баалуулуктарын тартып жайылтам. Уламышы бар, айтыла турган мааниси терең сүрөттөрдү тартам. Азыр жаңы эмгектерим да бар. Стамбулда жасалып жатат. Сүрөт тартуу деле ыр жазуу сыяктуу, илхом, убакыт деген нерселер абдан маанилүү. Сүрөт тартуу убагында сюжет түзгөнүңө жараша аңгеме жараткандай болосуң. Жарыкка, өңгө, темага көңүл буруш керек. Ошонун баарын бириктирип, аңгеме сыяктанган bir сүрөт алып чыгышың керек. Konusunda bir tad alırsınız ve onları birleştirdiğiniz zaman ortaya hikayesi olan güzel fotoğraflar çıkar. Атила мырза 13 жашынан баштап шаардын табиятын сүрөткө тартып, мен көргөн сулуулукту башкалар да көрсө деп изденип келет. Ал өзү туулуп өскөн Трабзон шаарын абдан жакшы көрөт. Маектешибиз табияттын чеберчилигинде чек жок экенин, дагы деле укмуштуудай ирмемдерди таап келе жатканын баса белгиледи. Balık hava. Трабзон шаарына 2023 жылдын 11 айында эле 3 миллиондон ашык турист келген. Трабзон шаардык маданият жана туризм департаменти бул көрсөткүчтү дагы жогорулатуу аракетинде экенин билдирген. Трабзон шаары адам баласынын көкүрөгүнө орноп, жан дүйнө ыргагын терметкен шаар экенин өз көзүбүз менен көрдүк. Адабият тарыхында да ырларга, романдарга таасир этип, айрым аталыштардын Трабзондун атынан аталып жүргөнү бекеринен эмес чыгар. Асыл Акматова, Дания Романтур уулу, Түркия мамлекети, Трабзон шаары, Замана студиясы үчүн.